Билим кени китеп, тарбия кени мектеп деген сыңары Кара Бура районунун чек арага чектеш айылдарынын бири болгон Аманбаев айылындагы билим берүү мекемеси 1976 жылы курулуп, аталган билим уясына 1996-98 жылдары заманыбыздын залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун ысымы берилген. Бүгүнкү күндө аталган мектепке Нуралиева Динара Жанышбековнун жетекчилигинин астында билим сапатын жогорулатууга болгон алгылыктуу иштердин жыйынтыгы менен учурда район аймагындагы билим сапатынын жана мектептин техникалык базасынын күчтүүлүгүнүн натыйжасында райондогу алдыңкы мектептердин сап башында келе жаткандыгы талашсыз. Азыркы тапта билим уясында 1169 окуучу билим алып, жогорку билимдүү жана тажрыйбалуу 61 мугалим эмгектенип, жаш муундарга билим берип келишүүдө. Мектеп базасындагы китепканада 16435 ар кандай жанрдагы китептер менен катар окуу залы, компьютер класстар жана Чыңгыз Айтматов атындагы конференция залдары оюштурулган. Ошону менен катар ысык тамак программасынын алкагында Бириккен Улуттар уюму тарабынан мектептин ашканасына керектелүүчү муздаткыч, ток печкасы, нан бышыруучу меш, камыр ачытуучу аппараттар тапшырылып, учурда башталгыч класстын 500 окуучусуна жана 5-класстын 83 окуучусуна жалпы 583 окуучуга ысык тамак берилет. Мындан сырткары окуучулардын ар тармактан өнүгүүсү үчүн башка мектептерге үлгү болуучу клубтар иш алып барышат. Тактап айтканда, окуучулардан куралган депутаттар жана министрлерден турган кел мектеп парламенти уюштурулган. Парламенттин башка билим берүү мекемелерине үлгү болуучу иштеринин бири бул окуучулардын мектепке уюлдук телефондордун алынып келбөөсүн көзөмөлдөп, алынып келген учурларда чогултуп алынган телефондорду кайтарып берүүдөн мурда китеп окуусун талап кылып, китеп окууга үндөгөн эрежелер киргизилген. Мектеп парламенттин алдында мырза жигиттерден куралган чоролор, ал эми кыздардан түзүлгөн акыл кара чач, кыздар клубтары иш алып барышат. Келке Республикасынын окуучусу, Ички иштер министринин башчысымын, тартип башчымын. Бул формабыз бизге башчылардын формасы. Негизи биздин команда, 2 команда бар негизги. Булар мындай мектептин тартибин карап, анан кийин мектепке телефон алып келген болбойт, мисалы, уштуу заттарды алып келген болбойт. Ошолорду карайбыз. Ошондой эле мектеп парламентинин артыкчылыктуу тармагы болгон бул окуучулардын саламаттыгына жана өздүк гигиеналарына өзгөчө көңүл бурулуп, көзөмөл жүргүзүү максатында окуучулардан түзүлгөн санитардык бригадалар иш алып барышып, жума сайын окуучулар арасында текшерүүлөрдү жүргүзүшөт. Ошону менен катар окуучулардын шык жөндөмдүүлүгүнө өзгөчө көңүл бурулуп, сабактан тышкаркы жаш техник, жаш манасчы сыяктуу ийримдер иш алып барса, арине мамлекетибиздин келечегин тарбиялап жаткан ар бир билим уясында Чыңгыз Айтматов мектебиндеги көз сүйүнтөрлүк иштер болуп, ар бир мугалим чыгармачылык менен алектенип, окуучулардын көрөңгөсүн ачып изденүү менен иш алып барса экен деген тилек. Арине мамлекетибиздин келечегин тарбиялап жаткан ар бир билим уясында Чыңгыз Айтматов мектебиндеги көз сүйүнтөрлүк иштер болуп, ар бир мугалим чыгармачылык менен алектенип, окуучулардын көрөңгөсүн ачып изденүү менен иш алып барса экен деген тилек. Элибизде бекеринен булакты көрсөң көзүн ач деп айтылбаса керек. Анын сыңарындай өлкөнүн келечегине кайдыгер карабаган ар бир жаран жаштардын өсүп өнүгүүсүнө салым кошуусу зарыл. Чын ушул мектептин мындай Чыңгыз Айтматов орто мектебинин тазалыгына аурасына келип абдан сүйүнүп атабыз. Мектепте районубуздагы эң алдыңкы мектептердин бири экенин, ушундай даражага жеткен мугалим эжекелерибизге, уюштуруучуларга, директорго, анан айрыкча ушул мектеп парламенти абдан жакшы иштейт. Мектептин тартиби, окуучулардын тартиби, өздөрүнүн алып жүрүшү абдан жакшы. Кубандыра турган.